Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеши тарабынан 2018-2020 жылдарга шайлоолор боюнча мыйзамга стратегия каралган жакшыртуу боюнча. Ал стратегияда аялдардын айылдык кеңеште 30% мандат каралсын деген жери бар эле. Анткени себеби 2009 жылы айылдык кеңештерде 19% аялдар түзсө, 2010 болгону 10 эле пайыз түзүп калды. 2016 жылы 7 депутат жогорку кеңештин мыйзамга өзгөртүү киргизип 30% мандат каралсын деген аялдарга деген мыйзам киргизсе, биринчи жолу окууда өткөнү менен экинчи жолу азыркы күнгө чейин каралбай келатат. Эгерде аялдар жергиликтүү кеңеште каралбаса, көп көбөйлүү аялдын маселелери бүгүнкү күнгө чечилбей келет. Бул өкүлчүлүк, аялдын өкүлчүлүгү жергиликтүү кеңеште сөзсүз түрдө каралыш керек. Бүгүнкү күндө көп мыйзамдар, аялдарга тиешелүү мыйзамдардын аткарылбай келишин жогорку кеңештеги депутаттар контролдоп, карап, дагы ушул мыйзамды өткөрүп берсе абдан жакшы болот эле. Анткени себеби быйылкы жыл региондорду өнүктүрүү жана цифровизация дегенден кийин региондорго бир чоң кошкон салымы болор эле депутаттарга. Мен ушу 30% мандат аялдар үчүн жергиликтүү кеңешти колдоймун.